Силер биринчиден келип аткандар, биринчи жолу келгендер. Wall Street'ti kimler gördüler? Wolf Wall Street деген кинону. Asıl adamlar gördüler. Kimde деген? Wolf Wall Street деген. Wolf Wall Street. Leonardo DiCaprio çekti. Көргөнбүз, жакшы. Кыскасы, бул жерде биз жаңы багыт менен иштеп атабыз. Криптовалюта менен, блокчейн менен, биржа менен. Мисалы Google, Instagram, Facebook десек баарыбыз түшүнөбүз да. Биз өзүбүз 21 кылымда жашап атабыз, бирок дагы эле 20 кылымдын бизнестерин кылып жүргөндүгү үчүн азыр биз бул жерге 21 кылымды. Мисалы Таштоору деп болду 19 кылымдан ары мал чарбачылыгы менен, эгин тегин менен соода кылып жүргөн, иш кылып жүргөн да, жан баккан адамдар. 20 кылымда базар экономикасы болуп кетти. Элдин баары соодагер болду. Бул жерде соодагерлер көп болуш керек, Вот. Азыр 21 кылым бул электроника болуп атат да. Ошон үчүн могуреки телефон болсо эле, всё, иш кыла турган заман болуп калды. Анан мен бир обучениеде катышып атканда, мага ушинтип айтканда, "Мо телефон сага эмне үчүн керек?" деп сураган да. Сиздерге эмне үчүн керек мо телефон? Сизге эмне үчүн керек? Эмне иш кыласыз? Muhtaçlıklar şey için. Кандай муктаждыктар? Hayda şu gözüm geliyor. Сүйлөшөсүңөр. Вот, караңыздар. Мо телефону жок жүрө аласызбы? Телефон жок жүрө бересиз, туурабы? Бир жөнөкөй алуу телефон алып алсак эмне? Жүрө беребиз. Мунун андай деле бизге муктаждыгы жок да. Мага ошол киши мынтип айткан. Сенин когда мореги телефонсуз сен жашай албай калганыңда, ошондо жашооңуз көрөт деген. Эмне үчүн? Мен мо телефонум жок боло турган болсо, болду, кол бутум байланат, мага акча түшпөйт. Вот, ушул нерсеге биз келе атабыз да. Ошон үчүн кеңешелениңизчи. Келиңиз өзүңүз. Тердеп баштадым уже. Жок, тердеп эле, Кудайга шүгүр эле. Просто биздин наставник, менин наставнигим, ушул жердеги 50дөн ашык брокерлердин наставниги, сиздердин да наставнигиңер болуп атат, основатель. Канчалаган адамдардын жолун оңдоп, жашоосун оңдоп койгон кишибиз өзү обучение өтүп берсин. Жаңа адамдар көбөйүп калып турго. Ким биринчи келди бүгүн? Кече сабакты видеосу чыккан, Видеосу чыккан, анда ошол жакта группадан барып видеону карап алсаңыздар болот. Эми бул коркпой эле коюңуздар, кече эмне өттүлдү экен депчи. Бул система моундай да, бул жагында бир 4-5 точка бар да. Кайсынысынан биринчи бастаганыбыз анча деле не важно. Бирок ушул 4-5 точканы үйрөнгөндөн кийин эмне болот экен? Знания полный болуп калат да. Маселен кечеги кошелек аны акырында деле үйрөнүп койсок болот да. Ошон үчүн жаңы келгендер эч бир кыжалат болбой эле спокойно отура берсеңиздер болот. Кече эмне өтүп кетишти экен, булар алдыга кетип калышып, биз артта калып калдык. Жана бир группада бирөө жазыптыр. Биз кетип калдык го деп. Уктуңуздар ошону? Группада барлар. Сиз дагы эле ушул жакта жүрөсүз го деп. Ошого ким биткоинди уккан ушул малга чейин? Баарыбыз эле угуп турубуз. Ким колдонуп көргөн? Колдонуп сатып алып көрдүңбү? Атың ким? Аманат. Жакшы. Эми бизде бүгүнкү сабак обзор беребиз, Биздин Tifcoin биржа Yobit дегенде турат. Мындай да, биз кече айттым, мынау телефон не дедим? Портал дедим го, интернетке кирип кете турган портал. Почта ачылдыбы, кече келгендер? Зыңк даярбы? Анда азыр интернетке киребиз дагы yobit.net деген сайтка регистрация болобуз. Бардыгыбыз. Не, через Google Chrome или
Кайсы кече пропискачы көчүргөн кошелек. Жок. Ал кошелек ал башка тема. Бул могу тема болгон болсо кошелеге биз бүгүн могу теманы өтөбүз. Бири-бирине не касается. Кийин бирин улаганга эле керек ал. Google'dan girip istейсиз. Google'дан кирип туруп Yobitnet деген ошол жердин чекеси тартсаңар, мындай өзүңөргө жакындатсаңар, регистрация деген точкасы бар. Сен эмне отурасың? Же сен барсың да? Сизде телефон жокпу? Же сиз билесизби? Жоқ, білмеймін, телефоным азыр енді болды. Бул башка сайт. Түшүнүп атасыңарбы? Кечеги кылганыбыз регистрация кылган бул өзүбүздүн чөнтөгүбүздөгү кошелек. Эми биз Ошкирнектен место алабыз азыр. Түшүнүңүздөрбү? Google'га кирип туруп, Chrome'дан киресиңерби, Google'дан киресиңерби, Yobitnet деп туруп басып, ошол сайтка кирдиби? Ошол жерге логин деген жерге англис тилинде 8 символ болуш керек. Регистрация деген жеринде жазылып турат. Ошол жерди бассаңыздар, сиз көрсөтүп койсоңуз болот жаныңыздагыларга, жазып алгандар, шустрыйлар жаныңыздагыларга көрсөтүп коёду. Регистрация деген жерине киребиз дагы, ошол жерде логинге 8 символдон турган, маселен, атыңарды англис тилинде болуш керек бардыгы. И жылыңарды жазып койсоңор болот. 8ден ашпа, кем болбош керек. Логин. Адрес деген жерге поштаны жазып койсоң. Өзүңөрдүн жана кече ачкан поштаңарды ошол жерге коесуңар. Анан дагы бир неме да. Мына могу бурчунда регистрация деп турат, көрдүңөрбү? Ошо регистрацияны бассаңар, экран карая түшөт. Карайган жерде могундай болуп туруп 4 нерсе пайда болду. Болду, ошол жерге логинди жазабыз, өзүбүздүн атыбызды, жылыбызды англис тилинде. Ылдыйкысына поштаны жазабыз. Кече почта ачкыла дедим эле го, сиз ачкан эмессизби? Боло берет. Чыгылып атыңыз, жылыңыз коюп койгуңуздар. Анан бир жакшы жери бул Yobitnet бул базар, банк сыяктуу болгондон кийин сиздердин телефонуңуздарды бир жолу регистрация кылганда болбой калчу болсо 3 күнгө блокко таштап коет. Ошо. Анан экинчиси, эгерде бир жолу регистрация болду, кайра эки жолу ошол эле почтадан эки жолу регистрация боло аласың. Боло албайсың. Eski poçtan koysa bolбойбу? Боло берет. Эми кече жаңы почтаны ачкыла дегеним неме болгондо, чтоб уверенность была в будущем. Майлнуру дагы кете берет, ооба. Логинге анан бу жерде email деп турат, Анан бул жерде пароль. Анан повторить пароль. Анан бул жерде я согласен условиями деген жерге птичка коюлуш керек. Анан бул жерде войти деген неме турат, ошону жашылды басып коюш керек. Же болбосо войти дегенди бассаңар, капча деп туруп жөнөттүрүп коет. Потихоньку жылы берсек кыйын бекен? Бу менен иштебейсизби? Ушул менен иштейбиз. Пароль жеңил болуп калды. Пароль жеңил. Канча сөздөн кылдыңыз паролду? Канча тамга? Жок, тамга эмес, просто баланын эмесин коюп таштаганда туулган күнүн тиги болуш. Тамга цифра, паролдо сөзсүз түрдө цифра, тамга, чоң тамга, кичинекей тамга экөө керек. Да, сөзсүз түрдө. Чоң тамга дагы керек, кичинекей тамга керек, цифра дагы керек. 8 символдон аз эмес болуш керек. Пароль кийин өзгөртүп койсо болот, бирок өзгөрткөндүгү үчүн 1 жумага жаап коет блокту.
Бул аралаш кете берет. Маселен, биринчи 1999-дан деп туруп, анан нарагына Бишкек шаары деп койсоңор боло берет. Азыр неме чочуп кетет биржа дебейми? Не болуп кетти депчи? Эгер болбой аткан болсо, болбой аткандар барбы жокпу? Логинди жакшы кылбай атат, уже болбой аткан болсо үйгө барабыз. Сосед бар го, үйдө сосед. Балаңар, кызыңар, аялыңар, жолдошуңар ошол соседтин телефонун алабыз дагы. Ошол жактан дагы эмне кылат экенбиз? Регистрация кылабыз. Анткени телефонду блокко таштап коет. Аппарат блокко түшүп калат. Канча күнгөчү? 3 күн. Эгерде регистрация болбой калган болсо, 3 күн блок өргөтөт. Паролду алмаштырсаңыздар, 1 жума эч нерсе кыла албай каласыздар. Баягы эмне үчүн ушул малга чейин биткоин менен аралашкан эмес экенбиз, билесиздерби? Бизди биткоин менен иштегенди үйрөтөйүн деген адам дагы ушундай ответственность барларынан эмне кылган? Корккон. Бирөөгө үйрөтсө, досуна үйрөтсөң, анан досуң бир күнү паролун же логинин унутуп калчу болсо эмне болот? Өзүнчө проблема да ал дагы. Почта письмого киргенден кийин письмого киребиз. Кирсек, спасибо за регистрацию, перейти деген жери бар. Бир ссылка берет, ошол ссылка менен кирсек, бир код берет. Эми почтага кат келдиби, кимде кат келди? 1, 2, 3, 4, молодцы. На спасибо за регистрацию для активации дегенди баскыла. Для активации дегенди басып койсоңор, эмне болот? Көктү басасыңар. Ошону. Болду, сеники блокко түштү. Temporary off деди, болду. Bir baskanda üşütüp koyuyor. А? Бир басканда эле ошентет. Неме паролуңду туура эмес жазып алган болушу мүмкүн экөөнү, алмаштырып, бирин-бири подтверждать этип атканда. Или почта туура эмес болуп калышы мүмкүн, или логин, бирөөнүн логинин, сенин логинин повторять этип алсаң, сени сразу блокко таштап коет. Эми сен 3 күн телефонуң аппарат болот, эми үйдө сосед барбы? жаңы почта ачып эмне болот? Жаңы почта, телефон аппарат немеге блокко түшүп калат. Телефон түшүп калат. Өзүңүздүн жаңы пароль, поштаңызга бир тамга кошуп койсоңуз болот. Чыгып өзүңүздүн. Окудуңарбы? Муну басасың. Мында не удалось деп. Ачылды. Ну, я не робот дегенди басыңыз. Болду уже. Я не роботтон өтө албай калсаңар тоже. Я не робот. Ну, я понимаю деп туруп, дальше кете беребиз. Всегда блок болуш этет. Кече айттыр, компьютер мен кеңештесем түшүнбөйт, ал темир. Ал темир да, темирге точка, үтүр, запятой, почта ушуну эле түшүнөт. Башка эч нерсе түшүнбөйт. Болдубу? Олар тапкыла. Үстүндө жазылып турат, бүт подсказка. Bir adam, Көп жолу эле кыла бер, солор. Бирок, ну, я человек. Данный поштаны алмаштырсаңыз боло берет. Канчалык көп аккаунт ача берсеңиз боло берет. Болгон акча салганда бир эле аккаунтта салгыла. Анан бир IP адрес деп коет, бир телефондон 2 аккаунтка кирсеңиздер, бир аз опасность бар. Мына азыр бардыгыбыз Wi-Fi менен кире турган болгонубузда биздикен сразу блокко таштап таштамак. Бир IP адрес деп коет, IP адрестен көп адам киргенге болбойт.
Ошон үчүн ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн телефонуңуздар менен кирген жакшы. Kança poçta bolsa ошончо поштага ача берсек. Канча почта болсо ошончо ача берсек. Ha? Болот, сеники болобуз. Мындай, коркпоңуздар. Эгерде сиздер регистрация боло албай калсаңыздар, телефон эмес, ноутбуктан канчаны болсо деле кыла берсе боло берет. Айта. Могу сайтка кирип туруп регистрация болобуз, да? Не, окусаңыз не дейт? Каждое изображение, на котором Болдуңарбы бирөөңөр? Видео көрөтасың, молодец. Уже видеороликке жеткендер, уже регистрация болуп кирдиңер. Видеороликти жабыштасаңар болот. Мына эми работа башталат да мындан бuyakачы. Кечеги оюнчук эле болгон. Болдубу? Телефондо не болуш керек экен? Интернет бираз күчтүү болуш керек. Немедегилер? Киргендер. Жапсаң, видеону жапышта. Ошол жерде спасибо за регистрация деген жери бар. Мындай. Эми бул ушул бүгүнкү берилген Йобитнетке регистрация болуштун видеосу группага ташталган. Бул жерде баягы мен бир жолу миллионерге обучениеге кирем деп калдым да. 13-жылы 2-жылы бир бизнес баштайм. $50,000 менен баштап 13-жылдын аягында $70,000 карыз болуп чыгып калдым да. Ооба. Бизнес ушундай экен да. Кирдим жакшынакай эле, моунтип эле $50,000 эч кимде деле жок менен киргиздим. Анан 1 жыл иштедик, анан 1,5 жыл иштегенден эле карасам, эсептеп көрсөм $70,000 карызым. Не кылыш керек болду? Мен деле сиздерге окшоп эч бир жерде окуган эмесмин, үйрөнгөн эмес. Анан бир балдар айтып калышты, өзүңө бир наставник таап ал деди. Макул деп бир миллионер бала бар эле, биз менен чогуу иштешкен, бир компанияда иштеп калган. Ошол 80-жылкы менден 5 жаш кичинекей бала ошол айтып калды. Мен Америкага барып $4,000 кетирип 2 жума окуп келдим деди. Ошону албайсыңбы деди. Макул, мен алайын, канчага окутасың десем, экөөбүз чогуу иштеп атабыз, $300 алып оку деди. Анан мен $300 алайын деп ойлонуп калып, анан каякта окугансың дедим тиги баланы. Кайсыны бүттүң эле дегенде сурасам айтат, мен окууну бүткөн эмесмин, 9-классты эле бүткөм деди. А мен мектепти медаль менен бүткөм. Университетти сатылча менен бүткөм. Англияда 2 жыл жүрүп келгенмин. 9-классты бүткөн бала мага эмнени окутмак эле деп туруп окубай койду. Анан дагы 3-4 ай өттү, 3-4 ай өткөндөн кийин баягы бала миллионер, $2 миллион таптым деди. Биринчи миллион тапканда сүйлөшкөм, экинчи миллион тапканда сүйлөшсөм айтат, кеңештейт, баягы обучение $1,5 турат. А мен болсо карызым дагы эле көбөйүп кетти да, 70-75ке чыгайын деп калды. Анан ойлоносуң да. Анан бир кыргызда макал бар го, 40 байталдын карызы карыз кылды деп. Баягы көндүм акыры. Ал өмүрү мектепте жакшы окуп аптыр, атын деле жаза алчу эмес. А бирок миллионерден обучение алып келгенден кийин ошол киши жигит айтат. Баягы обучение $1,5. Неге $1,5 турат десем, неге анча көтөрүлүп кетсем, сага айткан маалы дейт, мен жөнлөп практика кылып көрөйүн, бирөөнү үйрөтүп көрөйүн дегем дейт. А экинчисинде дейт, уже мен 2 миллионду зарабатывать этип дейт. Еще дагы бир мени окуткан бала долларовый миллионер болду. Ошон үчүн бул иштейт экен. $1,5 төлөйсүң деди. Анан мен аягын өтүп, мен жаллабаттан болом да, аяк биягынан өтүп, ал бал тилге алып отуруп, скидка сурап отуруп, айтсам айтты, хорошо деди.
5-6 жылдан beri tanışпыз. Дос эле болуп калдык десем, айтты, $1,500 dedi, спектакль менен $700, 2 күндүн ичинде табасың dedi. Бigi балага акчаны котордум, $700. Которулгандан кийин эле акчаны алдым, түштү dedi, анан бир сөз айтты да, 6 ай убакыт берем dedi. Мен сенин берген $600 өмүр бою окутпайм. Ошол сыяктуу сиздерге дагы тезирээк үйрөнгөнгө аракет кылыңыздар. Канча күн срок бересиздер, тетигил кишилер билишет, болушунча тездетейли. Кээ бир балдар бар го, 1-класстан 10-класска чейин Ломоносов, маселен, айылдан келип эле, Архангельскийден келип туруп эле 1 жылда эле 10-классты эмне кылып койгон? Бүтүрүп тастаган. Кээ бирлерибиз бар, 1-классты 2 жыл, 2-классты 5 жыл, 3-классты 10 жыл иши кылып бүтпөй деле калган. Ошого бул жерде эми бир аз бирибизди сыйлашайлы, ошого үйдөн аракет кылып, тезирээк кылчу болсок, тезирээк үйрөнчү болсок, бул жерде тезирээк жетишебиз. YouTube'da бүт бардыгы бар булардын бардыгы. Бар, бүт бардыгы бар. Yo Bitnetке кантип регистрация кылам десеңер, ал жерде турат. Керек болсо бул жигиттер өзлөрү дагы видео жазып туруп киргизип коюшту. Ошо менен кылып алабыз. Экинчиси, жыла берейли эми, хорошо? Экинчиси Моу деген кошелек сөзсүз түрдө керек болот. Payer. Payer'ди Instagram, Play Market'ке киребиз дагы сразу установка кылабыз. Мындан чип кете беребиз, болду. Play Market'ке киребиз дагы Payer деген кошелекти установить этебиз. İkinci tanması kanda. PA. Моун деп жазсаңар, Payer кошелек деп жазсаңар, муну дагы жанагы кече кошелектү бербедик бе? Кече кошелектү бердик го? Ошондой кылып үйдөн кылабыз, хорошо? Бул задание. Не ушул? Ооба, П дегендер. Дагы бирөөнү скачать этебиз, жазып алгыла. Муну установить этип койгула, анан үйдөн чукулайбыз, хорошо? Google аккаунт аутентификатор деген бар. Ушинтип жазсаңар, Google буну установить эткенден кийин Google аутентификатор деген бар. Бул да Play Market'те. Ушул. Ошолорду скачать этебиз. Ушул. Ооба. Буларды колдонуп атканда акырындан колдонобуз, биз алыбыздын жетишинче түшүнүүгө аракет кылабыз, ошол. Аны дагы скачать этип койгула. Булардын бардыгы бири-бирине кийин привязка болот. Бул бурч, жана айтпадым, мына кошелек, биржа, Google, Payer, анан Advocate кошелектер бар. Бул электронный кошелек, бул чөнтөктөгү кошелек, бул базар, бул верификация дейт да. Мен экенимди түшүндүрүп бере турган. Верификация бул Google аутентификатор. Анын дагы түрлөрү бар. Бул жерде канча адам отурат азыр? 5, 10, 20, где-то 50 адам бар экен, а? Статистика иштейт, бир 10-ыңар бүгүн үйрөнүп чыгып кетесиңер, бүгүнгө чейиндечи. 40 адам акырын бара көч түзөлөт болуп, не түзөлүп кетебиз. Сурай бериңиз. Болот. Боло берет. Сиз эмне адам катары кабыл албай койдуңуз? Эжеке, бул жерде ар бир кошелектөрдүн өзүнчө отдельный кыла берсеңиз болот, же бир эле паролуңузду бүт жерге кое берсеңиз деле боло берет да. Payer'ге верификация кылып атканда точно эжеке туура түшүндүрүп, неме кыстырмай бергизип койду. Паспорт, карта, банковский карта.
Жашаган жерден справка. Ошол еще запечатанный. Түшүнүп атасыздарбы? Булардын бардыгынын эмне кереги бар? Могул пайерге кирип атканыңыздардын кереги бул сиздер үйдөн отуруп алып, биржадан сатып, саткан акчаңыздарды пайерге чыгарып туруп, өзүңүздөрдүн банковский аккаунтка, банковский карточкага түшүрүп алыш үчүн эле керек. Эгерде силерде мындай адамдар менен сүйлөшүп, мындай коом менен сүйлөшүп иштеп кете берем дей турган болсоңор, пайердин анчалык деле кереги жок. Трейдерлерге бул өтө керек. Неге? Bir gün карасаң курс түшүп атат да. Мына кече биткоин $28,000 түштү, ким алып кала алды? Алган жок. Неге? Какой-то секунд эле түштү эле кайра эле көтөрүп кетти. Көрдүңүздөрбү? $28,000 түшкөндө кирип туруп алып койсо болмок, эгерде эмне болсо, пайери же болсо адвокатчта акчасы бар болсо. Или көчөгө чыгып туруп, бирөөдөн сразу сатып алып туруп, алып кирип туруп алып койсо болмок. Иши кылыпчы, мындай үйрөнүп алсаңыздар, түндөсү мына кече түнү где-то 13-14% акчаңыздарды көбөйтүп алсаңыздар болмок. Bir түндүн ичинде. Постоянно Анан неме да керек да? Акча да керек. Карап тура берсең го, көрүп тура бересиң. Эми ушулардын араңыздарда мындай көрүнүлө турат да, бардыгыңыздар брокер болуп иштей алсаңыздар болот экен. Мен брокермин. Нурлан брокер болуп иштеп атат. Маселен, тиги кишилердин менин айланымда жүргөндөрдүн бардыгы брокер болуп иштеп атат. Эмне үчүн брокер иштейбиз, билесиздерби? Көбүрөөк каражат аласыздар. Брокерлик. Кандай? Брокерлер, мына азыр жана айтпадыкпы? Трейдер, инвестор, дагы эмне? Брокер. Бизде 3 түргө, основной 3 жака бөлөбүз да. Маселен, азыр сиздерди трейдер деп атабыз, инвестор. Анан брокер. Караңыздар, трейдер бул таң аткандан күн батканга чейин ушу компьютерде отурат да. Кичине түшүп кетсе, ала калыш керек, көтөрүлүп кетсе, сата калыш керек. А 2 жолу түшүп кетсе эмне болот ал? Банкрот. 2 жолу көтөрүлүп кетсе, сүйүнүп калат. Көрдүңүздөрбү? Анан сатып чыгып кетсе, дагы көтөрүлүп кетсе, өкүнүп калат. Ушундай да, бул нервная работа. Бул жерде сен ошондой да иштейсиңби? Нерв кетет да, жакшы эле. 18 саат отурасың, күтөсүн, момент келгенде сатасың, момент келгенде алып калыш керек, кнопканы каждый канча секундта басып турчу элек. Ар кандай, брокер деген, инвестор деген бул вообще башын оорутпайт да, бунун акчасы көп киши алып коюп кошелекке салып коет да. Маселен, биткоинди $1 алып койгон болсо, ага азыр $64,000 чыкса деле баары бир турабы, пайдада $30,000 чыкса деле эмне болду? Пайда дага бар деп. Нормальный акча зарабатывает. Эми бизде брокер деген ошол экөөнүн ортосунда турат да. Кээде гана кирип 2-3 немени кылат. Анан бизде Tifcoin'дун мен иштеп атканыбыздын себеби бул Tifcoin'дун благодаря ушул жерде иштеп аткан жигиттер, ушул жерде кыздардын жардамы менен ушул Tifcoin'дун 70%-тен ашыры биздин колубузда турат, Кыргызстанда. Мы можем скоро контролировать этот коин. Bir sıra Tifcoin'de ошол Кыргызстанга ушул ким алып келген? Эмне максатта? Кандай ошончолук сиздерде негиз бар? Ошол Tifcoin белгилүү биржада ошончолук дегени Ох, баягы мен биринчи жолу сизди көрүп атам, сиздин салонуңузда биринчи жолу отурамыз да. өзү Tifcoin'ди баштаган менмин. Ошо сиз кандай максатта, кандай мисалы үчүн анализдедиңиз да туурабы? Кандай эмне үчүн именно Tifcoin'ди Кыргызстанга алып келейин деп ойлоп чыгардыңыз? Колума тийгени ошол болду. Чындык. Сиз деле билбейсиз, мисалы
көпчүлүк эртең алып канча эми ал бизден Анда 2017 жылы биткоин первый биткоиновый миллиардер дегенде, мен математикмин да, мен тез эсептейм. Миллион менен миллиарддын разницасын көпчүлүк деле билбейт. А мен тез эсептедим, миллиард доллар деген, анан миллион доллар. Биз миллион доллар миллионер болсок деп жүрөбүз да, а тетиги миллиард заработал. Анан маселен миллион долларыңыз бар болсо, Бишкектен 50 000 доллардан квартира алсаңыз, 20 квартира аласыз. Акчаңыз түгөнүп калат. Миллион долларга. А миллиард долларга ал андан 1000 эсе көп. 20 000 квартира аласыз. Анан мен ойлоно баштадым да, буну эсептеп чыктым. Бишкекте 20 000 квартираны алсаң, Бишкектин почти микрорайонун баарын сатып алат экенсиң. Элестесең? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2 микрорайонду сатып алсаң, 2000 квартира чыгып калып же чыкпай деле калышы мүмкүн экен да. Или могу жерде торговый центрлерди, квартираны эмне кыласыңдар? Торговый центрлерди алгым келди. Ойлонуп көрсөңөр, Вефага окшогон торговый центрлердин ар бири 30 миллион доллардан тура турган болсо, примерно миллиард долларга 33 штук торговый центр алса болот экен. 33 штук. Мен анан Бишкектен эсептеп атам да. Хорошо, Сум'da aldım, Gum'da aldım, Vefa'nı aldım, Dordoy Plaza'nı aldım. Haysını? Azia Mall, Ay Mall, Bishkek Park, Karavansaray, Cosmo Park. Anan Oşkirin'e vardım, Bereket Grand, Kıyal, 5 sarı, dagı bir Bereket Grand, 15 boldu. Buna karasan, tügönüp kaldı koy. 15 ile olup tügönüp kaldı da. Ha, kançanı alışım gerek? Миллиард деген не екен? Миллиард деген Кыргызстандагы бизнестин бардыгын алып койсо болот экен. Анан бул кантип зарабатып өтүп алды? Мен да силерге окшоп ойлонгом да. Биткоинди бир компьютерчтер чыгарып алды, ушундай чыгарып бул миллиардды чыгарып алып турду, анан 1 доллардан сатып турду, анан ушунча зарабатып өтүп алыптыр деп ойлоп, анан чынында кантип чыгарды экен? Мага интересный болду. Манткени 2011-жылы мага биткоинди 1 доллардан алып койгула десе албай койгом. Азыр тифкоинди алып койгула десе карап турушпайм да, карап. Тоже хорошо. Анан интернетке кирип карасам, биткоин 21 миллион эле боюнча калат экен. Мунун баасы 20 000 долларга чыгып кетти. Анан ошондо жетти да, бул көтөрүлөт турбайбы? О 7 жыл, 6 жылдын ичинде эмне болуп кеттир? 20 000 эсе көтөрүлүп кетти. Ошо маалда мен деле сиздерге окшоп бизнес кылчу болчумун. Кээ бирибиз Ошкрингде жүрдүк, кээ бирибиз Дордо жүрдүк, кээ бирибиз Россияга барып келдик. Мен деле бул жерде эмне кылдым? Эртең менен турам, бир бизнести кылам, кечиндеси келем, жатам. А бирок баягы 2011-жылы бир нарындык жигит мага айткан, байке бир 1000ден биткоин алып койбойлубу деген да. 1000 долларга. Кече айтып бердим, ошол жерде мен 11 000 долларга Мерседес алган элем. Ошону 10 000 долларга алып турсам боло беле деген бул жей баштады да мени. Анан ошону изучать этип отуруп, биринчи киргеним эле биткоин болду. Бардыгы ушуга келет экенбиз да. Кирип эле алсам 18 000 доллар экен, ошондо пикке чыгып турган экен да, жана 64кө чыкканды көрдүңөр да быйыл эле. Мен ошо 60тан алыптырмын да. Анан кийин эле моунтип түшүп келатат. 16га түштү, 15ке түштү, 14кө түшкөндө чото мен бул башка нерсе алып алган окшойм деп туруп, эфир коин дегенин алсам ал деле түшүп кетет, тигинисине жармашасың, бу деле түшөт, мунусуна акча жок, чыгып калдым. Майнинг деген бар экен. Балдар айтып калышты, мындай боло турган болсо майнинг эле кылбайбыз деп. Аппарат алдык, 16 000 долларга берип аппаратты алып келип үйгө коюп алып, ошону колосак күнүгө 100 доллардан чыгып аткан. Анан биткоин түшсө бул майнинг деле түшүп кетет экен да. Баасы экен да. Анан бу деле түшүп 9 доллар, 8 доллар берип койганда бу дагы өлдү. Анан экинчи бир үйүмдү алып барып саттым. Арзан коин табыш керек экен дедим. Анткени арзан алып койсоң эмне болот экен? Ошолордун бирөөсү көтөрүлсө жакшы болот экен деп 10 000 долларды биржага алып кирдим дагы 100 түрлүү коин. Понимаете? 100 түрлүү коин, ар биринен 100 доллардан ала бердим. Азыр мен биржага киргенде карашат, мына коин эмне дейт да? Көп коиним бар да. 100 түрлүү.
Анан 100 түрлүсүнөн 100 доллардан алсам, кээ биринен миллион үчтүк, миллиард үчтүк бере берет экен алар. Көп экен да. Анан тигилердин бирөөсү деле көтөрүлбөйт. Алар деле түшөт. Анан неге көтөрүлбөйт деп карасам, оказывается, биткоин 21 миллиондон ашык чыкпайт экен. А калгандарын триллион, триллиард кылып чыгарып коет экен. Көп чыгарып койгон коин не болбойт экен? Көтөрүлбөйт экен. Анан ошондо менде ой кетти. Мындай болчу болсо, анда мен коиндин количествосу азыраак чыккан коинди карашым керек экен деп, ошол биржада отурсам 4 коин чыгып калды. Бирөөсү 30 миллион, бирөөсү 15 миллион, дагы бирөөсү 15 миллион, дагы бирөөсү 12 миллион. Калгандары 100 миллион, 70, 80 миллион дегендерге карабай эле коеюн деди. Мага ушул биткоинге окшошкон эмне керек экен? Азыраак чыккан коин керек экен дедим дагы, ушу төртөөнүн артынан түшүп алды мына. Дагы акчалар таап алып кирип 30 миллиондугун алып баштасам, баасы 14-15 доллар болчу. Кийинки 15 миллион деген коин алыпсам, ал 40-45 доллар болчу. Ана муну TIF коинди алып баштадым, төртөө бир малда. Ушу төртөөнүн артынан чуркап жүрдүм. Бир күнү түндөсү эми бир убакыттар өттү, бардыгы түшүп атат, ал малда түшүп аткан мал экен да, ушул биткоинден баштап любой коиндин бардыгы түшүп аткан мал экен. Түндөсү карасам, ушул TIF коинди мага 1 миллион штукту сатып коюптур. Эми көп убакыт өттү, ал жерде стресс ар түрлүү болду. Анан мени дагы ушинтип үйрөткөн балдар болгон. 200 доллардан 500 долларга чейин акча дешип отурушуп, мени ушул биржага үйрөтүп, неметкен балдарга барып туруп айттым, мен бир коиндин дедим. 10%-ын алам деп жүрдүм эле, бүгүн түндөсү мага 6,7%-ын сатышты дедим. Анан баягыларында карадым, эмне кыласыз деп. Анан мен билбейм, ала берейинчи дедим. Анан келип дагы бир жума алдым, дагы 1 миллион сатып коюшту. Анан 2 миллион эмес, 3 миллион болгондо баягы балдарга ушундай сүйүнүп алып бардым. Мен 20% коинди болду дедим. Эмне кыласыз аны дейт. Түшүп атпайбы бардыгы, эмне болуп атасыз дейт. Мен жүрчү, плов жеп коелучу. Силер үйрөттүңөр эле, мен бирдеке бар бул жерде. Анан ушинтип отуруп 30%, 40% болгон сайын баягы балдарды алып келип алып, шашлык алып берем, чай алып берем, баягылар койчу, эмне кыласыз? Анан акчам жетпей калды. Силер деле алгылач дедим. Ошолордун арасында бул жерде келип жүрүшөт. Алып койгонубузда болмоо экен дегендерчи. Сен угуп эле алып койсок болмоо экен. Анан акыры 50%ке жетип калганда акчам таптакыр калбай калды, ачыгын айтайын. Анан акыры балдарга айтып баштадым, алып койгулачы, алып койгулачы, эч ким албайт. Анда эмне кылыш керек экен? Булар албай аткан болсо, эмнени албайт билесиздерби? Адам түшүнбөгөн нерсесин албайт, коркот. Азыр сиздер деле ушул малга чейин биткоин алган эмессиздер, неге? Коркконсуздар, жоготуп албайын деп. Анда буларды бирден кармап алып, эмне кылыш керек экен? Окутуш керек экен. Анан акырында окутуп баштай бердим. Анан бир брокерим учуп чыгып кетти, анан экинчиси чыгып кетти, анан үчүнчүсү чыгып кетти, анан төртүнчүсү, бешинчиси, анан баягы коин кыймылдап баштады. Кыймылдаганда барып айтсаң, ушинтип отуруп, Канча процентин алып койдуңуз? мен 50%-ын алгам, азыр менин жанымда жүргөн балдар менен биригип туруп 70%-ден ашып калды. Эгерде дагы 30%-ын алса, Анда бул 100% тотальный контроль болот, муну өзүбүз билебиз да. именно биздин Кыргызстан. Эми Кыргызстандан көпчүлүк элдер айтат, Кыргызстандан чыккан коин эчтекеге жарабайт дейт. Мындайча айтканда, Кыргызстан деген мамлекет жарабайт деген сөздү айтып коет да. Кыргызстан деле өзүнүн картада местасы бар, мындай глобуста бир жерде элеп турабыз го, мындай отуруп. А дүйнөдө канча коин бар? Миллиондон ашык коин бар. Анан эң жакшы жери ушундай кылып туруп коинди үйрөтүп, брокерлерди тарбиялап чыгарып аткан дүйнөдө аз эле адам бар. Сиздер билесиздерби? Сиздер кандай жерге келип турасыздар азыр? Мына ушул залда отургандардын көпчүлүгүңүздөр эгерде туура подход кылып койсоңуздар, мындай бири-бириңиздерди азыр жакшылап таанышып алгыла. Чындап эле айтып атам. Сөзсүз түрдө бирөөңү ушул араңарда бир 5 мыңардан көбүңөр миллионер болосуңар. Мындай миллионер досуңар бар болсо жакшыбы, мындай таанышып, сүйлөшүп, көрүп алгыла. Чындап айтып атам. TIF коин бул просто обучающая программа.
Түшүнүп Мунун артынан көптөгөн проектлер чыгат Кудай буйрса. Анткени сиздер бул жерге келгенден баштап жаңы финансовый рынокты, жаңы финансовая грамотностьты үйрөнүп атасыздар. Буга чейин акция, облигация, вексель, анан обменкалар менен иштеген болсок, дагы бир эмне болуп калды? Криптовалюта деген бир обменка чыкты. Мына азыр мени менен иштеп аткан балдардын көпчүлүгү биржа ачсак кандай болот дейт. Мени менен иштеп аткандардын баардык көпчүлүк балдар өзүбүз обменка ачсак кандай болот дейт. Түшүнүп атасыздарбы? Каяка баратабыз? Мен 46-га чыгып калдым. Биз мына мага окшогон жигиттерди үйрөтсөк, булар жаш. Булар жолду көрсөтүп койсо кылат. Ошон үчүн өзүбүз мындай кичине сон жерге келип калган окшойм, миллионерлердин арасына келип калган окшойм деп туруп, эмне кылып койсоктор болот? Кол чаап койсок болот. Анан өзүчө Кыргызстанда биринчи алып окутканда 5-6 жигитти окутуп баштадым. Эми кыздар дагы бар болчу. Капа болбоңуздар, бирөөсү башка улуттан болчу. 5 кыргыз жигит болчу. Ошол кыргыз жигиттердин 5өөнүн көбү иштей албай коюшту да. 5өө почти иштей албай деле кой десек. Анткени кыргыздарда бир сөз бар экен. 2-3 суроо бар экен да. Каяктан болосуз дейт экен. Барсаңчы, мен брокер болуп иштегени келдим десең эле, каяктан болосуң дейт экен. Бул жактан ким баласысың дейт экен. Анан мунун баласы болду. Сенин историяңды билем да. Сенден адам чыкмак беле дегенде эле болот экен. Бул. Мына бул жерде Кандалеже деген келип отурат. Ушул башында баштаганыбызда ушул залда отуруп туруп 3 сомдон коинди алып койгулаш деп туруп 10 адамга жаздырган эже. Ошондон бир эже алды. Ал дагы бир 2 жумадан кийин келип акчасын берип алды. Уттуруп айтат да, өзү деле айтып койсоңуз, кантип алдыңыз эле? Көрдүңүздөрбү? Акчасы даяр турат, алам деп койгон 3 сомдон. Түшүнүпсүздарбы? 3 сомдон алып кой десек, болбой 10 адам жазылган список болчу айланып. Алабыз деп. Анан бул эже эле калды, калган 9-у кетип калды. Эми элестетсеңер? Анда 1000 сомго деле сатчысыздар, 1000 сомго эмес, 3 сомго деле сатчу болчу. Былтыр эле мына. Эми мына 3 сомдон алган коиниңизди 30 сомдон сатасыз десең сатпай атасыз. Эми ошолор деле алып койсо болмок да, баягы 9 адам деле. Мына дагы убакыт өтөт экен. Мен эртең эмне болорун билбейм. Бирок былтыр ушул эжелерге айтып атканда, айтат болчу, мунун баасы баары бир көтөрүлөт дейт болчу. Бирок качан экенин билбейт болчу. Анан булар албай кетип калса, мен деле үйгө барып алып ойлондум да. Мен эмне сатып атам дедиңизби? Кереги жок бул өзү туруп. 10 адам жакшынакай эле сүйлөштүк. Моундай күлүп, жайнап эле мен алам, молодец. Жөн элечи. Анан кийин эле эшикке чыккан боюнча баягылар эмне болсуң, эртеси күнү келсең күтпөйт, 1 жума күттүң жок, 2 жума күттүң жок, 3-чү жума бир кандалаже келди. Караңыздар. Могул жерде бир 60 адам отурган болсо, эшикте сиздерди 600 адам күтүп отурат, алба депчи. Случайно баягылар кирип алышат бул жергечи, кирип алгандар эле чыгып кетип. Сиздер жакшы келдиңиздер, сиздер обучениеге акча төлөп келдиңиздер да. Эми сиздер аларды көбүрөөк укпайсыздар. Ал малда биз айланайын, бекер чай беребиз, анан неме женше менен чай куюп беребиз деп алып келип. Ушинтип окутат болчу. Азыр мына 1 жыл өтпөй эмне болуп калды? $100 төлөп окуп атабыздар. Эмдиги жылы Кудай буйрса
ушул жерде иштеп калгандардын арасында атыңыздар чыгып баштайт. Маселен, Нурлан трейдер дегенди угуп калдыңар да? Нурлан брокер дегенди. Ой, муну канча ай окуттум мен ай. Ол қанша уақытта шендірдіңіз айтыңызшы нұрланды? Өзү айтсын. 6 айларға шендірді. 6 ай. Мен терк мезгесим деген. Өзüm 100% uyum болчак мезги. Ошого ол жерде азыр балдар мындай белди байлап кече айтпадым бе? 1000 адамды окутабыз атат да, менин көзүм чоңоюп кетти да. Бирок жакшы. Балким ошол бул бир волна болот да. Ар бирибиз ондон эшитип келсек, мисалы үчүн. Бир волна болот. Башында волна кетиши кыйын да, мындай кетиши кыйын. Анан бир күйлөнүп алсачы. Мен былтыркы караганда мен жалгыз эмесмин. Кудайга шүгүр, 50дөн ашык брокерим бар. Нурлан окшогонбу? Нурланда иштеген. Мен Нурлан эң кыйындарынын бири да. Жок, ушу Нурлан окшогон канча брокер бар? 50дөн ашык экен. Бишкекте эмес, региондордо да жүрүшөт. Бишкектин өзүндө канча брокер? Бул жердегилерин эсептеп чыгыш керек эжеке. Баары эле иштеп атышат. Брокер деген бирөөгө Нурландыкына окшош, өзүнүн офиси бар. Өзүнүн обучениялары бар. Алып сатып иштеген канча брокер бар Бишкекте? бул жердегилердин баары эле алып сатып иштей турган эле Жок. баардыгы окутулат эже. Мындай да эжеке. Официально. Бул жерде бир эле офисибиз бар эже. Бир эле офисибиз бар. Бир эле офис бар. Анан бирок мен айта албайм, Нурлан эң кыйын брокер деп деле айта албайм. Мен айта алам. Эң кыйын. Мен айта албайм. Жарым саатта мен келгенде, жарым саатта мага түшүндүрүп алдырган. Алдыңыз беле? 10 сом багында. Жакшы. Жарым саатта. Түшүндүрүп. Жарым саатта, Жарым эле саатта. Жарым саатта болгон жок. Ушунчалык деңгээлде түшүндүрдү. Анда Нурлан сен чыкчы бул жакка. Жарым саатта түшүндүрүп туруп алдырыштабы? Бирок анткени менде мурунку өзүм окуп жүргөм. Сразу алганса? Азыр сиз да иштейсизби ушуну? Мен иштейин деп ошол учурда келдим. Десоого байланыштуу кичине Москвага кетип калдым. Жаңы эле келдим. Эми Кудай буйрса эми иштейин деп баштадым. Коимдериңиз эмне болду? Коимдеримден ошол учурда акча керек болуп калды. 10 сомдон алганымды 30 сом болгон учурда саттым. 125 жок. Ошондо 150 миңге бир саттым. Андан кийин дагы 30 миңге саттым. Ошондо 180 миңге саттым 30 сом алганда, азыр калганы турат. Ошондо менин өзүмдүн 100 миң акчам чыкты. 80 миң пайда көрдүм. Калганын азыр как инвестор держу. Азыр мына 70 сом, 80 сом болот. Атыңыз ким? Гүлзат. Гүлзат эже. Азыр канча сом болот деп билбейм. Сұрайлы. Алам дегендер кайрылып ойлома. Эмне саттыңыз, кандай саттыңыз? Бул мындай, мисалы үчүн силер азыр окуп атасыңар, обучение. Анан группа түзүлөт, например. Группа түзүлдү. Бири-бириңер таанып каласыңар. Группанын ичинде окуп атасыңар. Чыгың эжеке, бияка чыгың. Мисалы үчүн обучение. Бияка эле. Окуп атасыздар. Окуп атасыздар. Сиздерди үйрөтүп атат мугалимдер. Регистрация болдуңар. Бул эмне экенин баардыгыңар меңерге жетти. Түшүнгөн адам болсо, бул мисалы үчүн эгерде биз иштесек, күнүнө зарплатага иштейсиң, бар. Зарплата иштегениңиз бар. 15 миң айлык иштейсиң, 30 миң айлык иштейсиң. А эгерде кичине акчаңызды бөлүп алып койсоңуз, сиз кыйналып иштебей эле, мен мисалы үчүн алып койдум 100 миңди. Декабрдын 23-ндө учтум, ошондо декабрдын башынан ноябрдын аягы алгам да. Эми септембрде. Декабрь, январь, февраль, мартта саттым. 4 айдын ичинде мен 80 миң пайда көрүп атам. Ошондо иштебей эле жатып алып. Азыр айтпайм. Дагы бар. Толтура жеде. Ошондо элестетип, жатып алып эле, иштебей эле 80 миң мага пайда түштү. Ал саттым, сатпай дагы менин канча койдум бар, аны сатсам. Кимге Эме уктургула, обученияга барыңар, толгандан кийин группа болот да. Барыбыз бири-бирибизди таанып калабыз. Анан мен чыгам силерге.
силер чыгасыңар. Эртең уже иштеп баштайсыңар, үйлөнгөндөн кийин. Тууганың айтасың, тууганың айтасың, сиңге, миниңе. Анан кимге коюм керек? Бул жанагы эле базарда алып саткан нерсе. Мисалы үчүн баардыгыбыз эгерде соода алган болсок, Төрдөйгө барабыз, туурабы? Оптом. Бир апартаментин бир баалы, мисалы үчүн, бир байпактын баасы 25 сом. Анан ортодо бир чак. Мен алдым эле ушу сатып алып айтам. 20 сомдон берейин деп. Ошол сыяктуу. 25 өзүн багып мисалы үчүн Нурланга келсең 70 сом, Анан ортодо мен чыгам. Сен айтасың, сифкой кийимде бар, мага керек эле дейсиң. Мен айтам 60тан берем. Вот ошентип бир-бирибиз менен бул кадимки эле базардагыдай айланып кетүү. Эң негизгиси жаның кыйналып, аябай эмгек кылып, ушунча оролуп акча таппайсың. Эгерде мүмкүнчүлүгүң барбы, бош акчаң турабы, алып кой. Эч качан бөлөйсүң. Рахмат. Ал бул менин анткени азыр дагы коюм бар. Эгерде азыр мен ушуну мисалы үчүн Нурлан 70 деп атса, мен 50дөн бере турган болсом, жетишип койгула дагы. Кудайга шүгүр. İşte öyle. Bas çürük, oynak çürük. Final. Hiç korkmayı alayım. Eşenmesin gerek. Taş örüğümüzü önce valide turar. Koyunlar. Жакшы. Ну, 70% бар деп атпайсыз да. Русланга. А если 100 или 90% болуп калса, анан могу биткоинден өйдө коюп келесиз. Өзүбүз сатсак болобу Кыргызстан? Биткоин менен бирден. Bitcoin менен ашып кетпейби? Bir жылда ашып Кыргызстан 100% алышыбыз кыйын. Азыр эч ким сатпайт 100%. Биз хотя бир 70ден ашып бир 80-90го жеткенде эле уже $1000 ашып калат. 100% эч ким сатпайт. Анткени анын баасы асмандын арагына коюп коет эжеке. 100% эч качан ала албайбыз. Ay niçin sizge okşoğun işbirliği, akçalı adamda siz okşoğun milyarderlerde kapasitlarındağı bile üçün okşoğun ulaştırıp alıp alpaysınlar. Niçin siz şuradaysınız? Азыр кеч болуп калды. Мындай да Hazır değil ki. миллиардерлердин акчасы Кудайга шүгүр эле го, итак эле. Yok siz kandaydır bir. Былтыр мен ушинтип баштаганда айткан элек да. Эми кандай тийиштер ошондой ойлонуңуздар. 2 сом, 3 сом, 5 сом, 10 сом, 20 сом, 30 сомдон алып кое бериңиздер. $1-2 долларга чыкканда ушул жерде коюңуздардын баардыгын алып туруп биз башка мамлекетке сатып келебиз. Эми Кудай өмүрдү берип турса, ден соолукту берип турса, турабы? Арзан алып кое бергиле. Анан силердин коюңуздарды биз башка жактарга сатып келебиз. 15 миллион бул оппоңой эле. Niye başka memlekette satmışlar geç? Niçin Kımbatırak. Kırgızistan'ın içinde biz özümüz oşonu basın götürüp aylandırıp işlep kalmayız. Эми итак өзүбүздүн ичибизде деле калат деңизчи, баардыгы эле сатпайт деңизчи. Калат. Азыр сиз сатасызбы? Же аласызбы? Көрдүңүзбү? Бул жерде перспектива сиз туура айттыңыз. Мен эчтеке кылбай эле отуруп эле өзү баасы көтөрүлдү дедиңизби? Бул жерде анда Нурланга окшогон брокерлерге дагы тең ыраазычылык айтып коюшубуз керек да. Ушулардын мээнети менен көтөрүлдү. Алланын каалоосу менен, ушулардын мээнети менен. Жайылып атат. Мына азыр жайып атабыз да. Мен аз bir тугандарым ушуп атат. Ошол үчүн 90 миңди жалдырагам. Алып койгочу. Ошо эми азыр ошо сиз ошондо бизге туура эмес нормально түшүнбөйт белеңиз дейт да. Мени кайра үйлөнөшүп. Эми эже дагы бир жолу чыгыңыз. Жыксаңыз бияка. Мен сизге бир секрет берем. Былтыр сиз келгенинизде ушунча адам залда отурду беле? Жок, мен эч качан обучениеге келген эмесмин. Эми карап туруңуз, дагы бир секрет. Ушунча адам жайып жиберсе бул дагы көтөрүлүшү мүмкүнбү? Бул мынча адам эмес. Мындан эгерде муну баары убадак нукканынын ушунун эле 20 эле жакшы жайылтып ар бирибизде бир тууган бар. Ар бирибизде жок дегенде бир адамда 5 бир туугансы. 5 бир туугандын дагы куда деген бар, ал бар. Эгерде чындап туура түшүнсө, ушунун 20 эле катуу жайылса, будан да күчтүү жайылат. Рахмат. Жок. Бул окуш керек ошол үчүн. Билежени мен бүгүн көрдүңүзбү сиз деле мени?
Мен деле бүгүн көрдүм. Осылай сизди керек демекчи келдим. Бул ушундай. Давайте эми ишенбейт деген боюнча сүйлөшөлү. Мен тұрғандар ишенбей ғой. Карагыла. Ойлойсуңар, меникиле баары эле ишенип эле ушул. Давай кеңеш, давай үйдү сат, машинаны сат, ушул жака киргиз деп айткандайсыңар. Эч кимге айтпай эле. Өзүңөр эле ишене чыгарып койгула. Өз ишеништин эки эле жолу бар. Кайсы учурда по факту экен байке. Мен качан алар көрсөтүп жүрөм да алдым деп. Анан мен сатып колума 180 теңге кармагандан кийин анан буну өтөп турбайбы группада чыкты деди. Не, кимге сатып турбайбы дечи. Бир факт живой болсун. Пример болгон. Биринчи пример түшкөн анан ичинде. Брокерлердин иши. Ошол маңдайыңарда отурган адамды ишендириш. Эгерде ишенбей аткан болсо, бул жерде обучениелер ошондой жүрөт. Ишенбеген адамды ишендирип кое турган. Ишенимдин эки түрү бар дедим, э? Биринчи ишеним. Бул постоянно ушундай. Айла жоктон ишеним. 180 миң чыгардыңызбы? Вот айла жок деген ушул. Түшүндүңүздөрбү? Айла жоктон саттым. Жок, сиз айла жоктон саттыңыз, а бирок сиз 100 миң сомуңузду 180 миң кылганыңызды ал көрдү. Айласы калбады да уже. Түшүндүңүзбү? Ишенбейм десе айласы калбады. Мына, биринчиси эмне экен? Айла жоктон ишеним. Айла жоктон биз кафеге кирип тамак ичебиз, э? Айла жок, курсагың ачып атат, ал нарагында кандай жасап атат, не кылып жасап атат, бирок эмне болуп атат? Курсагың ачып атат, не кыласың? Жейсиң. Айла жок. Айла жоктон көп нерселердин айла жок. Айла жоктон кийим кийебиз. Керек болбосо үшүп атсаң айла жок, бут кийим алып кийесиң, бутуң жыртылып калган болсо, базарга барасың, акчаң жетишинче аласың, туурабы? Айла жок. Биринчи айла жок. Айла жоктон кээ бир кыздарыбыз күйөөгө тиет, билесиңер да? Тий деп атат, алып качып кетти, эмне болду? Айла жок. Биздин Кыргызстанда дагы ушинтип айла жок жашоо өлө көп. Айла жок, маршруттиктер токтоп калса такси менен кетебиз, жолосом айла жок, жөө кетебиз, туурабы? Айла жок, ишенебиз. Не кылат экенбиз? Айла жок. Мына Сусамырда ким суукта калды эле? Суук зыркыра уруп атса, машинаң бузулуп калса, айла жок, наракта мас шопур келсе де отурасың да жана турасың, чыкканга чейин жетип алайын, же төшкөнгө чейин жетип алайын. Не кыласың? Мас болсо дагы, тоң өлүп калгыча айла жок отурасың. Жаныңды дагы рисковать этесиң, айла жок. Экинчи ишеним. Толук информация алгандан кийинки ишеним. Азыр сиздер биздерге ишенбей атасыздар да. Биз дагы айла жоктон сиздерди эмне кылып аттырбыз? Биздики биринчи айла жок, экинчиси сиздердики эмне болуп атат? Информацияны толук алгандан кийин, анан кийин эмне кылып баштайбыз? Ишенип баштайбыз. Ошого ишенбей аткан болсо эмне кылыш керек экен? Аларды окутуш керек. Давайте, мен биринчи кече келгенде айттым, не дедим? Өзүң окуп үйрөнүш үчүн бирөөнү окутуп үйрөткүлө дедим да. Мага кереги жок. Мага могу залда отургандар эле керексиңер. Наркы залдан сырттагылардын анчалык эле кереги жок. Бирок силер ошолорго барып алып окутуп баштасаңар, силер тезирээк үйрөнүп баштайсыңар. Аларга кошелек ачтырып бергиле. Көп кошелек кылып ачтырып бергиле. Битке регистрация кылып ошол жерден курсун карап тургула. Көрдүңүздөрбү? Кылбайды эле карап турса болот. Анан ал жерден азыр биз сиздерге сомду биткоинга, тифкоинга алмаштырып, тифкоинди кайра сомго кылып берип койсомчу, сиз үйдөгүлөрдүн баарын урасыз барып туруп. Чындап. Сиз азыр бул Нурланга келип саттыңыз да, туурабы? Нурлан клиент таап берди, ушундай кылып туруп саттыңыз. А эгер сиздер мен азыр обучениеден өтүп алчу болсоңуздарчы, ишенбей аткан адам болсо, мындай тумуштан ары эле бир коеюн дейсиз да, чындап эле.
Анткени силер көрүп, карап турган нерсени көрүп билип турган. Сен ошондойсуңбу? Биржада иштейсиңби? Биржада иштеп атасыңбы? Сен биржада иштеп атасың да, иштегенсиң да. Бирок акчаны киргизип, акчаны чыгарса болот да. Сомду алып келип, доллар кылып чыгарып, анализ болот. Көрдүңүзбү? Азыр могу бала билген нерсени эле биз эмне кылып атабыз? Үйрөтүп атабыз. Ушуну үйрөнүп алганыңыздардан кийин сиздер эмне болот экен? Уверенность келет. Уверенность келгенде сиздер толук информация алып алсаңыздар иштейсиз. Эми карап коюңуздар. Tifcoin 15 миллиондон ашык чыкпайт. Азыр канчасы чыкты? Бардыгы чыгып бүткөн. Бул ушул жери кичине силерди неметип атат да. 16 миллион кылып эсешти. 17 миллион кылып койсочу, дагы 15 миллионду бирөө чыгарып койсочу деп турчу. Миллиард болуп кетсе. Сиздерде миллиард болуп кетсе баасы түшүп кетет. Эми ушуну интернетке киребиз, кайра эле жанагы интернет деген Google аккаунттан сурайбыз. ERC-20 токен. Ушинтип жазып туруп, что это значит деп туруп издейсиздер. Ошол ERC-20 токендин 4 функционалы сөзсүз түрдө болуш керек. Биринчиси аталышы, экинчиси эле калистосу. Үчүнчүсү анан символ, төртүнчүсү канчага бөлүнөт. Ушул 4 эле немени аткарат. Bir жолу басылды 15 миллион деп туруп бүттү. Анан группада жанагы 0x15 FF дегенде бирөө жазды. Бул эмне деп? Аягы 2BC деп бүткөн. Группада көрдүңөрбү? Ушул эмне деп сурадыңар да? Бул смарт контракт адрестин смарт контракт деп атат. Tifcoin'дин адреси, смарт контракт адрес ушул. Ушул смарт контракт адрес деген моундай балдар, кыздар. Tifcoin деп биз түшүнөбүз, адамдарчы. Компьютер моуну түшүнөт. Түшүнүңүздөрбү? Биз могу сөздү айта албайбыз да. Бул код. Ушул кодду айта албайбыз. Биз эмне деп түшүнөт экенбиз? Tifcoin деп түшүнөбүз. Компьютер моуну түшүнөт. OX15 FF деп туруп жана немеде группада жүрөт. Мен жөнөтүп койгом. Компьютер ошону эле түшүнөт. Ошол туура эмес болуп калса, Tifcoin эмес ал. Именно ошол цифралар, ошол тамгалар Tifcoin'дун символу. 1.35 деп турат го курс ушул бе? Билбейм анан дагы карап ушул. Көрдүңүздөрбү? Ушуларды үйрөнгөнүңүздөрдөн кийин анан акырын уверенность келип баштайт. Азыркы күндө Tifcoin'дун баасы 15 дагы миллион болбой калды. 14 миллион 900 паланча миң болуп калды. Анткени бизде баягы көңүлү калбасын деп алып коебуз го. Азыр могу жерде көңүлү калбасын деп окугандар барбы? Коям ушу тууганым айтып калыптыр, бир жолдорго окуп коеюнчу. Барып коеюнчу дегендер бар да. Ошондой адамдар 100 сомго, 1000 сомго, 5000 сомго алып койгондор унутуп калышкан. Жанагы 12 сөз жаздырып атпайсызбы? Алар жок. Мен толтурасын билем. Не болуптур? Алар көрүнүп тура берет, бирок оборотко чыкпайт. 14 миллион 900 миңдей эле калды болуш керек. Бул азаят. Азайган сайын болот экен, дефицит болуп баасы көтөрүлөт. Эмне себептен азаят? Обороттон чыгып неме блокко түшүп кала берет. Паролун жоготуп алганда. Паролун жоготуп алган. Болду. Мен өзүм бир досум 1000 коин жоготкон, бир жээним 3000 коин жоготкон, 4000 коин өзүмдөн эле жоголуп атат да мындай. Анан баягы алып келишет, "Ноуну сатайын" дедим. Макул, пароль менен бияк которуп берсең, ал эмне? Пароль эмне дейт? 12 сөзү бар, сен 12 сөздү бир жээниме бердим эле, анан ал жээнин тайкесине берипти, тайкеси байкесине берипти, ошо менен жок калгандар толтура. 14 миллиондон дагы эмне болуп кетти? 15 миллион дагы калбай калып атат. Биз жаган ушул жерлерде калып кеттиңби? Жок, аларды анан кийин кылабыз. Азыр сиз кайерге келип калдыңыз? Кайсыл бир жал? Битти. Ал жерге койбой тургула. Акырын акчаны киргизип атканда неметебиз да, үйрөнөбүз аларды. Видеодон жөнөтүшөт алар да. Анан криптовалютаны көпчүлүк адамдар акча деп ойлоп алышат да.
ойлобогула. Бул эч качан акча болбойт. Электронный акча да. Электронный акча деп коебуз, бирок эч качан бул акча болбойт. Акча бул между переводами эмне болуш керек? Бесплатный болуш керек. А бул жерде ар бир перевод эмне турат? Акча комиссия алып турат. Ошон үчүн бул просто баалуу буюм катары карай турган болсок, ценасы бар. Баалуу десем да өтө баалуу дебегиле эле. Баасы бар буюм. Ар бир коиндин неси бар? Баасы бар. Анын баасынын көтөрүлүп кетиши, карап коюңуздар. Баасынын көтөрүлүп кетиши колдонуучу адамдардын санынан зависит этет. Биткоин эмне үчүн $60,000 чыгып кетти? Анткени биткоинди колдонуучулардын саны 60 миллион адам болду. Ошон үчүн $60,000 ашты. Азыр биздин Tifcoin дагы ушул сыяктуу биздики 1000 адамга чыкканда аз калды, Кудай буйрса. Бул $1 ылдый түшпөйт. 1000 адамга чыкканда. Эгерде бизде эки команда иштеп атат, бул жагында 1000 адамды окутабыз атат, бул жагында 1000 адамды окутабыз атат. Ошол эки команда окутулуп бүтүлчү болсо 1000 адамды, анда канча болуп калат? Бизде азыркы колдонуучулардын саны менен общий 3000 адам болуп калат да, Кудай буйрса Tifcoin'дин баасы $3 ылдый түшпөй калат. Ошондо бир штука 250 сом тегерегине чыгып калат. Ошон үчүн азыр алып Биздин ишибиз эмне кылыштырабыз? Колдонуучулардын ошону түшүнүп, акыл эси менен, мындай баягы кой барба десе, жок барам мен билем дегендей уверенность менен барып туруп, толук информация алып алган адамдардын количествосун көбөйтүрүп койсок эмне болот экен? Бул Кудай буйрса $3 түшпөй туруп алат да. Биздин ишибиз ушул. Анан азыр сиздерди үйдө мындай соседтер деп атпаймынбы? Ким аялы менен күйөөсү келди ушул жерге? Аялы менен күйөөсү. Экөөңүздөрбү? Бир семья келипсиздер да. Калганынын бардыгы үйдө бирөө отурат да. Барбы? Көрөм ошонуңу дегендер барбы? Барбы? Алып келдиң. Сиздики антпейби? Антпей да. Сиздечи? Андай эмеспи? Айттыңарбы өзү? Билет. Видеолорубуз көрүп жүрөбүз. Видеолорду көрүп жүрөт. Сиздикичи? Унчукпайбы? Сиздикичи? Эч ким билбей? Ана, мына көрүп. Эч ким билбей туруп партизан катары келип атат да. Булар кыйын. Барып туруп айтсаң эле эмне кылат? Талайт да. Мен сени оңолбодуң, сен ушу өмүрү бир дагы эмне белекетти баштадың дегенде эмне кылыш керек экен? Аларга уверенно айтып неметпеш үчүн башында договор түзүп алсаңар болот. Договор деген кандай болот? Мен сага тийишкен жокмун, мен сени помадан карабайм, сенин тушуңду эмнеге мындай туш алып алдың дебейм, жакшы туштар бар болчу, карандаш ал дебейм деп туруп эмне кылыш керек экен? Экөөбүз договор түзүп кой. Мен сага тийишпейин, сен мага тийишпей тур деп туруп эмне кылып алсак болот экен? Договор түзүп алсак болот. Анан кийин алардан сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек? Билесиздерби? Дүйнөдө эң бекер, бесплатный нерсе шунчалык көп совет сураш керек. Совет. Кантип? Эркек кишиден деле болсо болот, аял кишиден деле болсо болот. Совет сураш керек. Мына караңыздар. Көчөдө кетип атат бирөө. Бул жерде кая десем, Демирбанк деген бар да, бекинип алган ушул жердечи. Билесиңер ошол жерде? Айтып койгула десе айтып бересиңер да. KFC каерде деп сурап калсам эмне кыласыңар? Билсеңер айтып бересиңер. Ошол сыяктуу бизге адамдар кичинекей жакшылык кылганды жакшы көрүшөт. Каерде турат десеңер эмне кылат экен? Айтып берген сыяктуу силер баягы биткоин деген эмне болду экен деп койсоңор үйгө барып турчу. Чындап. Бул эмне болот экен? Ал өзү карайт биткоин. Силердин акылдуу көрүнүш керек да алчы. Биткоин ушундай турбайбы дейт. Канча болуп калды экен деп кое берди да. Неге мынтип атасыз десе, жөн эле бир ачкарек ушундай бир биткоин деп атат деп койгула, мен айта берле да. Түшүнүңөрбү? Анан кийин 2 күнчү күнү анын баасы чыгат да. Чыкса 2,5 миллион деп турат да. Ошол 10 жыл мурун $1 болгон экен да деп койгула да. Серьезно, бул ойнойт. Бул сөзсүз түрдө жетет.
Эгерде 10 жыл мурункуга кеттик азырчы. 2011. Биткоин $1 деп атат. Не кылат элеңер? Bir saat убактыңар бар да. Анан кайра келип бирөө түшүп каласың. Мага ошондо $100, $100 алып койчу деп ботаникасын ушундай жалдыраганда. Жок, мындай да. 10 жыл убакыт кетти. 1 saat убакыт берди. Каерден барып алат элеңер? Эч ким жок болсо. İzlemексиңер да тура. Интернетке кирип издемексиңер. 1 сааттын ичинде Бишкектен бирөөгө барып бир компьютерди билген бирөө бала эле болсо болду айланып ошонун бутунан кармап алып берчи деп отуруп не кылмакпыз? Акыркы 59 мүнөт 59 секундка чейин алмакпыз да, тура акчаны чогултуп. Көрдүңүздөрбү эмне болуптур? Өкүнүп калбаш үчүн. Бир нерсени кылып койсо болобу? Мындай могу жерде бардыгыбыз эле бир возрастка келип калабыз да, өкүнүп калбаш үчүн көп эле нерселер өтүп кетти. Көпчүлүк эркек балдар өзүңөрдүн сүйгөнүңөрдү, кыздар деле бирөөгө сүйгөнүңөргө айта албай деле өтүп кеттиңер да. Чынбы? Убагында сүйдүңөр, укмуш от болуп, жалын болуп күйдүңөр, бирок айтпай эле калып кете берди да. Бирок ошондой өкүнүп калбаш үчүн бул жерде анчалык деле эмес го, мынчалык секрет деле эмес го. Бир жолу болсо дагы $100 келип окуп атасыздар. Эми дагы бир баягы кыргызга 40 байталдын карызы карыз эле дейт го. Дагы бир алып дагы көргүлө да, мынчы. Бирок мен эчтеке деп айтпайм. Ал деп дагы үндөбөйм. Мына Батма деген эже туруп койсоңуз эже. 8 сомдон алдап сатканбыз ушул эжеге. Чында эле. Ой, мен де 8 сом кезинде Аягынан өтүп, биягынан өтүп, маркетинг план ачасыз, анан эже сонун болуп кетет, анан сиз компанияны ачасыз деп отуруп сатканбыз. Чынбы? Чын. Эмеге кирсем, уже 30 сомдон ашып калды уже. Ошо кайра сатпай эле кайра дагы. Мурда эми айткандай 8,5 миң штук алгандымда, кийинкиде кайра 10 миң штук алып кетип. Көрдүңүздөрбү? мен де ойлойм. Бирок ойлогом. Карап, мага деле ошо 8 сом мындай көп айтканда маани бермепти да. Анан карап көрсөңөр айлана алып атат да 8 сомдон. Ошол ага деле неге тилин корутуп да? Бул жерде биздин иш алыш керек, алып сактап коюш эмес керек да. Чындап карасаңарчы, алып барам ошо тааныштарыңарга сатсаңар, силердин уста өсүп экен да. Биздин суть алыш керек. Ошо уккан иштеш керек. Уккан информацияны эле мынчалык эле дөөлөп эле айтып берсеңер, бияка алып келсеңер, сенде мынчалык дагы бул жерде бар го бирок. Жок. Толугураак айтып да. Сөзсүз алып да. Мен эле ошо сатпай эле, мен деле 5-6 кишиге сатпой, жөн эле мындай болуп жүрүп элечи. Айткандай информацияны эле айтсаңар, бул өз үчүн да. Сиздин атыңыз ким эле? Гүлзат, бир информация окудум, мүмкүнбү сурайсыз? Интернетте ошо психолог боюнча. Ойлоп чыгарганда да. Бул ушул азыркы интернеттеги ойлонуп аткан Оюндар үчүн чыгарылган коин. Эгерде ушул оюндарга ушул тифкоин менен тифкоинди салып ойногонга эгерде кирсе, өтө баасы Көтөрүлүп кетет. Сиз ошол караңыз, ошол жөнүндө эмне айтасыз? ICO деп коет да жана. Первичная продажа, ICO деп коет. Ушул ICOдон өтүп атканда бир жа сурайт. Биринчи ким чыгарды, экинчи канча штук, үчүнчү эмне деп айталдың, төртүнчүсү каякта колдонулат деген жерге анан алар бир шултону чыгарып туруп айтыш керек. Ошону сиз окуп калгансыз. Бул мындай да, биткоин менен тифкоиндин эч кандай разницасы жок.
болгону эмне экен? Биткоин первый кетти дагы пользовательдери укмуш көбөйүп кеткендигинин эсебинен баасы көтөрүлүп кетти. Ушул эле экен. На самом деле экөө бирдей эле кошелектө турат, бирдей эле перевод болот. Жок, ошондо эми чын эле оюн ошол оюндарга сала турган бул монетага айланса, эми токен деп атканда, азыр болду эле. Эми эжеке биздики андан чоңураак проектлерге кирип кетти азыр. Эми мындай. Ооба, дагы көтөрүлөт андан дагы. Эми мындай да бул азыр сиздерге мындай эле сөз бар го. Тифкоин көтөрүлөт экен деген сөздү угуп атасыңар да? Ушул сөз үчүн мына эже 100 000 сомун канчасы кылып алдыңыз? 300 000 кылып алды дейли. 80 кылдым Дагы бар да, дагы бар. Ошону 50 на 50 бөлүсөк канчадан беришет? Азыр 80 000 сом Нурлан алса болмок да. Түшүнүңөр да? Ошол сыяктуу сиздерге ушул келип туруп Тифкоин жакында $1000 чыгат экен деген сөздүн информация өзү $1000 ашыгыраак туруш керек болчу да. 15 миллион эле экени көрдүңүздөрбү? Анан ошол жерде ушундай 50ден ашык брокерлердин иштеп атат экен дегени Нурландын иштеп атканын көрүп эле калсаңар эмне болуш керек экен? Бул сөз көтөрүлө турган информациянын өзү чоң акчага сатылат өзү. Анан эми суроолор көп болуп кетиптир. Мен саат 9-да дагы бир встречам бар эле, 10 мүнөт убактыбыз калыптыр. Капа болушмай жок. Сөздү мен өзүңүздөр сүйгөн, жакшы көргөн. Тапшырма берилдиби? Ким унутуп калып таптыман? Хайр. Бул аутентификатор, шукулайсыңар, видеосун көрөсүңөр. Биобитке регистрацияны. Ошол тапшырманы кечиресиздер. Ошо группага жөнөтөбүз. Видео жаатында көрүп, ошо видеодон көрүп туруп тапшырманы аткарасыздар. Telegram каналдын WhatsApp'та болсо, кимде кайсы группада болсоңор, ошол группага жөнөтүлөсүздөр да. Жөнөтүлөт видеолорчу. Ошондой. Ошол кимде кандай суроо жаралып атат эми? Мен да кичине колуман келишинче суроо бергенге аракет кылайын. Биржада канча чыгасыздар? Биржада топ 10-ке кирелек. Негизи көп та биржа. Негизи биржанын түрү көп, бирок бул самый первый, почти 2014-төн баштап биржалар иштеп баштаган yobit.net деген азыркы жана регистрация кылбадыңарбы? Ошол биринчи биржалардан. Андан кийин азыр көп толуктура биржалар чыгып кетти, бирок бул биржа стабильно иштеп келатат. Коопсуз десек болот да. Ошондой. Эми пландар бар дагы бир 3-4, азыркы учурда ошондой эле. Пландар бар дагы бир 3-4 биржага листовать эткенге. Анан азыр жаңы популярдуу, мисалы, артисттер менен айта турган болсок, популярдуу артистке барып ырдатайын десек, көп акча сурайт го. Анча эмес, артист бекерделер да берип кое берет да. Ошондой эле Binance деген ушундай популярдуу биржаларга барып листовать этип киргизейин десең $4 миллион турат. Пока бизге Мореки Yobit эле жетиштүү. Ошон үчүн ошол Binance кылган нерсени Yobit эле кылат. Ошондой. Биткоинден да баасы ашып кетеби деп ойлойм. Сен ушуга ишенесиңби? Кылса болот анда эле. Мына будущем кылабыз. Андан күчтүү проекттер бар да. Ооба. Кылынат буюрса, кылын кетиши да мүмкүн. Продажа свободный? Свободный. Караңыздар. Силер дордойго бардыңар дейле да? Адамдын жүзүн көрүп, колмо-кол берип алып атпайсыздарбы? Бул yobit.net деле, бул деле биржа, базар да? Ошол жерде турат, бир жерде ордера на продажу деп турат и ордера на покупку деп турат. Бирок ал адамдарды көрбөйсүздөр, ичинде 280 миңден ашык адам бар. Дүйнө жүзү ошонун ичинде. Эми ошол бизде бар Кыргызстанда көп сумма арзан чыгарса контролировать этип алып коет. Бар. 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 Азыр мисалы $1000 сатып алам десем, болобу? Болот. Комиссия Комиссия мындай.
Visa картадан Advocash же болбосо Payeer, жана айтып атпадыкпы, ошондо электрондук кошелекторго өтөт. Ал жактан биржага кирет. Анан ал жактан сатып алганда мен ушул жерде айтып коеюн, биз көбүнчө эмне үчүн 6 айда жыйынтык чыгат деп айтабыз. В среднем 6 айда жыйынтык чыгат деп айтабыз. Ошол жөнүндө айтып кетейин сиздерге. Караңыздар. Бул биринчи 0.0006 боло турган болсо, бул продажа жагы. Ала турган жагы 0.0040 анан 6 болгон. Эмне үчүн мындан алып эле кайра сатайын десең, мындан сатасың. Мисалы кандай десем, обмен валютага бардыңар, доллар сатып алдыңар, кайра эле алып барсаңар эмне? Уже минусуна сатасыңар. Болгону ал жерде кичине разница болот, а биржанын ичинде чоң разница болот. Мындан 6 ай мурун бул 0.077 центке чыккан да. Караңыздар. Бирок ушуну эле алып эле кайра сатайын десең, бул жагы 0.04 цент деп турат. Арасы канча ай өттү? 6 ай өттү. Модон алган адам буга сатылат, бирок мындан алган адам буга сата албайт. Андан кийин 30 цент болду мисалы, 0.30. Бул жагы ала турган жагы где-то 20 болот. Сөзсүз 2 эсе болбосо да бир 70-30 эсе арзан болот да. Эми караңыз. Модон алгандар буга сата берет, мындан алгандар дагы буга сата берет. А бирок модон алгандар кайра буга сата албайт. Алдыңды кайра сатам десең арзан болот. Бу течение бул 1-2 ай хотя бы чтоб өзүм ровнага чыгыш үчүн, баланс болуш үчүн бир аз күтүш керек. Ошон үчүн биз күтүш керек деп айтабыз. 5-6 ай чтоб жыйынтык көрүш үчүн. Эми караңыздар. Азыркы учурда бул жагы 0.64 цент деп турган болсо, бул жагы 0.45 цент деп турат. Көрдүңүздөрбү? Эми жакын карада да. Бирок бул 64төн карасаңыздар ошо биржага кирип эле какой-то бир 100 штук жаса 100 штуктун тегерегинде гана коин турат. Андан кийин 0.67 центтен бир 2 штук турат. 0.70 центтен бир 200 штук бардыр. Мисалы да. 0.80 центтен мисалы где-то дагы бир 200 штук болушу мүмкүн. Ошентип отуруп, мореки 1 долларга чейин ашып кетсе бир 3000 ушундай коин турат. Караңыздар. 3000 эле коин турат. Сиздер эмне болуп атат? Могу алдыңыздар, андан кийин алынган сайын эмне болуп атат? Баасы өсүп кетип атат. Ошон үчүн биржадан крупный количество ала албайсыздар. Крупный количествоны кандай? Мисалы, бу эже 10 сомдон 10 000 штук сатып койгон да. Бирөө алам деди, бул жак биржа баасы где-то 30 сомго чыгып калды. Биржа баасын деле эжеден алып туруп, не кылам? Башка бирөөгө сатып коем. Ушундай сыяктуу. Кошелек анан биржа. Биржадан алыш бир аз кыйыныраак. Мисалы, биржадан 1000 штук алсак, канча комиссия кармайт? 1000 штук алсаңар, акчаны киргизгенде комиссия алат, чыгарганда комиссия алат мисалы да. Только бирөөнү эле эсептегенде силер 1000 штук чыгара турган болсоңор, 1000 штук 140 штук комиссия кармап калат. Сиздерге чыгат 860 штук коин чыгат. Бизден алса кошелектен кошелек азыр өтө арзан болуп калды, где-то 200-300 рубль болуп атат азыр. Өткөндөрдө ал учурда эфир кымбаттап кетти, анын үстүнө переводдор көп болуп кетти, ошол учурда эметип кетти. Мында караңыздар. Ар бириңиздерди элестетели, караңыздар, жөн туруңуздар, мен сизге ушу жооп берип коеюн. Ар бириңиздерде 10 000 штуктан коин бар дейли, тиф коин бар дейли. Дейли 10 сомдон алгансыңар. Ошол коинуңар 50 сомго чыгып калды. Сатат белеңер? Ким сатат эле? Вот.
Акча керек болсо сатат. Акча керек эмес болуп, ашыкча акчаңар болсо эмне кыласыңар? Кайра аласыңар. Ошол эле 10 сомдон алган коюнду кайра канчадан алып атасыңар? 50 сомдон. Бул жерде муктаж адамдар сатат, акчалуу адамдар муктаж адамдан эле алып коет. Эми караңыздар. Ошол эле 10 000 коюнуңар кайра эле $1 чыгып калды дейли. Сатасыңарбы? Өзүңөр 100 000 сомго алгансыңар. Бирок $1 чыгып калды, сатсаңар $10 000 болуп атат, ал 850 000 сом. Сатат белеңер. Бул жерде эмне күлчайт этилип атат? Жадность. Көрдүңүздөрбү? Кой $100 чыксын, эсли акча керек эмес болсо, мисалы 10 000 коюн боло турган болсо, азыр эле биякта бир таксыр жүрөт, 22 сомдон алган өзү. Мен $100 чыкканда 1000 уштугун сатам деп атат. Почему? Потому что ага акча керек эмес, ал ошондой цель менен салган. Эми караңыздар. $10 чыкканда бир 1000 уштугун сатып койдуңар. $100 чыкканда 1000 уштугун сатып койдуңар. Общий $100 000 болуп атат, Дагы бир $1000 чыкканда дагы 1000 уштугун сатып койдуңар. 3000 уштук калып кетип атат. Дагы 7000 уштук калып атат. Бул мындай нерсе. Үй алып койдуңуздар дейли, биздин кыргыздарда бир момундай психология момундай да. Акча болсо эле бир нерсе алып коюш керек да. Болбосо эмне? Жок болуп кетет. Акча болсо эле үй аласыңар дагы, эгер силерге кичине акча керек болуп калган болсо, балкон сата аласыңар ошону бөлүп. Сата албайсыздар. Мореки тифкоинду. Койт канча уштуктан болсо да керектүү акчага сатып туруп чыгарып алсаңар болот. Чөп салбайсыңар, богун тазалабайсыңар. Ачып кетет, кычып кетет дебейсиңер, суроо өтүп кетет дебейсиңер. Биржага чыгарып эле сатып бересиңер. Всё, сатып бересиңер. Биржага чыгарбай деле мына өздөрүнүн силер брокер болгондон кийин брокерский командага уже чатка кошуласыңар да. Ал жерге киргенден кийин мага ушунча коюн керек дейт. Же болбосо мага мен мынча коюн сатышым керек дейт да. Болду. Ошондо комиссия арзан болот экен Кошелектен кошелек арзан болот. Эми как биз Дордой базарга кирет экенбиз да общий, туурабы? Ооба. Бизге базарын алып сатып ушинтип эле солар кое берет экенбиз. Бир эле товарды ар ким алкымына жараша сатат. Үйлөнүүгө чыгып атпайсың. Сатсакча комиссия болот, мисалы биржадан да. Ооба. Эми комиссиясын акын өзүң түшүнүп аласыз. Эми Бүт барын. баарыбыз айылдардан келгенбиз да Бишкекке, туурабы? Бишкекте төрөлгөн жерде бирөкө эле болушу мүмкүн, көп эле уже айылдан келгенбиз да. Айылдан биринчи келгенде Бишкектин каерин көрдүңөр эле? Бештари. Вот. Караңыздар. Айылда жүргөндө Бишкекти көргөн эмеспиз, бирок элестетебиз. Бишкекке келгенде биринчи Кулибаны, Ош базарды көрөбүз. Анан площадьты көрөбүз. Анан ЦУМду көрөбүз. Ошентип отуруп азыркы учурда Бишкек жакшы эле билесиңер да, туурабы? Азыр силер Бишкекке келе элексиңер. Силер тифкоин бар экенин билесиңер, болду. Ал үчүн аны досконально баарын подробно билиш үчүн кириш керек. Мунун глубинасы кете берет. Мен до сих пор үйрөнүп элекмин, ишенесиңерби жок? Мен до сих пор до того прям үйрөнүп элекмин. Мен кошелектен кошелекке отура албайм даже. Вот. Ошондой кимде дагы кандай суроо бар? Биткоиндин негиздөөчүсү интернеттен уксак жок да. Бунуку Карагыла. Биз ойдон чыгарып бир жол менен кетип аткан жокпуз да. Биз даяр эле түзүлгөн жол менен кетип атабыз. Биткоинда дал ушинтип чыкканда эч кимге кереги жок болгон. Азыр караңыздар. Сиздер тифкоиндин баалуулугун билип атасыздар да, туурабы? Көчөгө чыгып туруп, "Ге 1000 сом берчи, мен сага 1000 тифкоин берейин" деп бирөөгө айтсаңар алабы? Түшүнбөйт. Бар жок болчу дейт да, туурабы? Башыма турган мунун. Вот.
Ошол биткоиндин баалуулугун көрсөтүш үчүн дагы муну адамдарга бекер берген. Көпчүлүгүнө бекер берген. Андан кийин какой-то 0.000 какой-то цент кылып берген. 2011 мунун баасы $1 чыкты. Эмне үчүн? Бекер берип, кеңешелеринче айтмакчы, кулакка тээп отуруп, 1 сом 2 сомдон саттым деп атпайбы? Ошентип отуруп буга спрос жаратты. Спрос жаратып отуруп, какой-то определенный брокерлерди обучать этти. Ошентип отуруп анан муну $1 чыгарган. Азыр биз ушуга жакындап калдык. Аз калды. Буюрса жакында ажиотаж болот мына. Канча убакытта түсүндүм? Биздин өзүбүздүн жеке прогнозубуз менен ушу жылдын аягына чейин $10 болот деп турабыз. Если бул мындай, муну бир киши баштаган жанагы кеңешеленип иштеген да. Өзү айтмакчы, ондой кишиге айтты да. Алып койгула, шундай деп. Ушу 10 кишинин арасынан да 2-3 эле калган. Ошол учурда мынтип айтчу, 10 жылдын ичинде $1000 чыгарам дечү. Алып кое бергилечи, 10 жылдын ичинде $1000 чыгарам дечү. Азыркы учурда 5 жылдын ичинде $1000 чыгарам деп атат. Эмне үчүн? Эмнен кимге, эмнеге таянып айтып атат? Өзүндөй адам 50дөй брокер болуп калды. Дал ушу кеңешелеништей адам. А покупательдер 895 болуп калды. Сиздер келесиздер. Мореки 500ге жетиши мүмкүнбү брокерлер? Могу жерге дагы бир нөл кошулушу мүмкүнбү? Ошондо канча доллар болот деп ойлойсуңар? Вот. Муну жөн эле алып кое бериш керек. Түшүнүш акырындан түшүнө бересиңер. Эми биринчи угуп аткан нерсе болуп аткан үчүн бул жайма-жай кире берет информация. Ошондой мен 6 ай мээсин жегем. Кетпейм, же албайм, же башка кылбайм, жанымда эле жүрө бердим. Потому что мага биржаны көрсөткөн эмес, мага тиги жагы туңгуюк болду да. Мен туңгуюк мындай көзүм жетпеген нерсени кылбайм да. Качан көз жетип уже көрүп, уже 1 сом 2 сомдон 5 сом 10 сомго чыкканын көрүп, уже движение жүрүп атканын, мындай кылса мындай болот го деп түшүнгүчөктү мен жанында жүрө бергем. Мен бир себептен эле жанында жүргөм да. Ушул жерде акча бар экенин билип гана жүргөм. Билчүм акча бар экен. Бирок туңгуюк болчу. Анан кече жакында бир сонун сөз айтты. Кеңешелениш айтты, мени менен сүйлөшкөн гана адам, жөн эле сүйлөшкөн адам миллионер болот деди да. Ал мен мындай жөн эле бир эле жол эмес, такай мен жанында сүйлөшүп жүргөн адамдар уже миллионер болот деди. Спрос жаратыш керек эже. Караңыздар. Биткоин дагы бир мамлекеттен чыкты. Ошону деле байларга айткан эмес. Бизге окшогон эле кедейлерге айткан да. Карапайым адамдарга айткан. Байлар албайт, аны кызыкпайт деле. Биз деле баары 10 сомдон алып койчу деп бир акчалуу адамга айтсаң, албайт болчу. Эми гана алып калышты. Ошолорго айтып отуруп, алып койгондор эмне болду? Байды. Азыр биз деле айтып атабыз, случайно бир 1000 эле коиндан алып койгон болсо, убакыт өтүп мунун баасы $1000 чыккан болсо, $1,000,000. Канча кыргыздын жашоосун оңдоп кетет. Уже алдыңкы байлар чыга баштады, акчалуулар чыга баштады. Көп узабай көптөгөн миллионерлер чыгат бул жерде. Именно ушул тифкоиндин артынан. Бирок тифкоин тездикте өсүп атат, басымдуулар. Аз да количество. Ушундай тез өсүп атат, мен таң калдым да. На декабрда алдым кеттим, январь, февраль, март деп 3 айдын ичинде.
50 сомдо. Кагаз чекет. Ооба. Да, кандай суроо бар? Мен суроом жоопсуз калып кетти. Кайсы сурооңуз? Биткоиндин негиздөөчүсүн сураган. Ошону айтып аттым эле. Блокчейнде Тыртков деп турат да. Бирок аны кеңеш айланышты эле тааныбайт. Мен биякта эле турайын, кеңеш айланышты тааныбайт. Аны бир башкаты бирөө чыгарды. Биржага киргизди. Анан просто раскрутка кылып кете алган жок. Понимаете? Андан кеңеш айланыш сатып алды. Бизге алдырды. Ошентип отуруп не болду? 75% бизге одар болгандан кийин, любой нерсенин 50%дан жогору жагы бир мамлекетке тиешелүү болгондон кийин эмне болот? Ошол мамлекет управлять этет. 15 миллиондун ошондо 70% азыркы агай болуп атабы. Общий фонд. Караңыздар. Мо экөөнү көрсөтөйүн. Могу жерде тыф турат дейли. Бул жерде акча. Бул биржа. Бирөө алып кирип патыратып сатып бунун баасын түшүрөм деп аткан болсо, акча кирет. Сразу акча кирет. Эмне үчүн? Муну түшүрбөш үчүн акча менен алып коет. Эгер муну бирөө алып чыгып сатып, то есть алып баштаган болсо акчалуу адамдар. Бат эле бир 2 доллар анан 3 доллар анан ушинтип эле көтөрүлүп кетип аткан болсо эмне болот? Тифкоин кирет. Чтоб балансты кармаш үчүн. Муну рейске көтөрүп салыш оңой эле. Азыр могу жерге биржага алып кирип туруп бир 50 000 доллар кире турган болсо, мунун баасы уже 10 долларга чыгып кетет. Ошондой. Муну мынтип алып кетет. Мен ушу суроону кеңеш айланышка бергенде бир эле суроо берди да. Сен эмне тууган урук дос чарларыңа сатып бүтүп койдуңбу деди да. Чыныңызда. Арзан кезинде кошелектен кошелек болуп көп адамдын колуна кеткен болсо, всё. А 10 долларга чыгарып койгондон кийин 1000 долларга 100 келе келип калат. Көрдүңүзбү? Азыр арзан кезинде алып жетишип калыш керек. 70 сомдун тегерегине сатып атышат. Жана сөз бер свободно ала аласыздар. Ал дагы блокчейн кошелек эле сразу эле которуп берет. Болду. Издесе чыгат. Дордойдо деле жана размери калбай калган нерселерди арзан сатат го. Бул жерде бир сөз бар да. Канчага көндүрө алсаң деген. Бирок менде мисалы коин болгон болсо, мен өзүмдүн сенам бар. Арзан чыгып калышы мүмкүн. Мисалы бирөөгө срочно акча керек болуп калды, машинасын срочно сатыш керек. Ошол машина гана арзан чыгат. Ал сатылып кеткенден андай машина башка арзан чыгат. Бирок алып туруп баарыбыз Ошондой сыяктуу. Сатыш керек болуп. Мен деле нурланга аялдам. Ошентип железнадан аркылуу. Азыр мен азыр менде мен типкоин бар дейт. Азыр данный момент акча керек болуп калды. Канчадан алдыңыз эле? Допустим 10 сом бул 10 сомдон алган дейсиз, азыр 1000 тифкоиңуз бар дейсиз, мисалы да. 30 сомдон эмнеде жулуп кетет. 50 сомдон даже жулуп кетет могу жерде. 60-70. Азыр 67ден алдым дейди, бирок кайта акча керек болуп калды, сатсам кайта силерге Кайра 50 сомдон сурайт сизден. Сен биржадан сатып жатсаң Уңуз. Азыр 70 сомдон алсаңыз, кайра сатам деп турган болсо, сизден 50 сомдон сурайт. Убакыт керек. Ошондой. Если караңыз. Если 2 долларга чыгып кете турган болсо, 2 долларга сизден кайра 140 сомдон сурашы мүмкүн. Базарда. Базар. Электрондук базар. Виза карточка ачыш керек экен да. Не обязательно. Ал ачып койсо деле болот, бирок если трейдер болом дей турган болсоңуз, биржадан сатып алам дей турган болсоңуз ачып алсаңыз болот. Мындай кереги деле жок. Мисалы элдин баары алып туруп баасы типке жеткенден кийин спрос жок болуп калып, кымбат болуп эч ким албай калса, башкага өтүп кетиш керек. Пайдаланбай албай. Карап туруңуз. 1000 долларга чыкты дейли. 1000 долларга чыкты дейли. Мунун уровени башка болуп калат, айтып коеюн мен силерге. Биз биринчи баштаганда ош базардан баштаганбыз.
Белес кафени билебиз, барыбыз эле. Ошонун экинчи этажында кичинекей офистер бар эле, ошол жерде баштаганбыз. Ошол жерден биз 100 сомго, 200 сомго, 1000 сомго сатчук. Канча сомдон дебейсиңерби? 100 сомго 1 сомдон 100 уштук келчү. 1000 сомго 2 сомдон 500 уштук келчү. 10 000 сомго бирөө 5 000 уштук алып койгон болсо, ошол күнү ошол жерде баарына сам салып бермейм. Потому что 10 000 сомго саткан бул сүйүнчүк 10 000 сомго саткан. Эми карап туруңуздар. Ошол 100 сомго, 200 сомго, 1000 сомго кандай адамдар алчу эле? Шоро саткан эжелер, лотерея ойноткон байкелер, тачкасы дүрөгөн, жана плов саткан байкелер. Самый эми кечирип койгула, бул ушундай. Араңдан араң 1000 сом табат. Кичине акчасы көбүрөөктөр эмне? Муну тоготпойт. Азыр биз среднийларга чыгып калдык. Азыр 1000 сомго келип, 200 сомго келип ала албайт. Эмне себептен? Ал услугасына жетпейт. 1000 сомго азыр канча бир 13 коин келбейт азыр. Кийин барып мунун баасы 500 сомго, 1000 сомго чыккандан кийин уже средний адамдар да ала албайт. 10 000 сомго, 1000 долларга чыга турган болсо, уже муну миллиардерлер алып калат. Миллиардерлер алып калат. Ушундай, ойлобогула, ушул эле темпте тура берет деп. Аз депутаттар кызыга баштады. Акчалуулар кызыга баштады. Жана бир суроо берди. Эмне үчүн бир байды кармап тур эле, ме деп кармап койбойсуңар дейт да. Мисалы бир байды кармасак, мисалы 100 000 доллар же болсо $1 миллион бир бай үчүн акча деле эмес да. $1 миллион $1 миллион тифкоин алып койгон болсо, ал үчүн ким иштеп калат? Ага баары бир алып коет дагы жатат. Бир адам $1 миллион уштукту алып койду, анын үчүн биз иштешибиз керек. Туурабы? Ошондон алып кайра сатышыбыз керек. Ошон үчүн крупный байларга бербейбиз. Биз болушунча карапайым адамдарга аз-аздан чачыш керек. Ошондой. Дагы кимде суроо бар? Кече күнү айтып атпадыр эле, биткоин бүтүн канча миллиондон канча немеге бөлүнөт деп. Биткоиндер ушундай. Ооба. Кийин барып бул $1000 чыккандан кийин $100 көтөрүп келсең 0.01 уштук аласың. Азыр жок. Жок, азыр бөлүп алгандар бар. Бөлүнгөн эмне деп атат бул? Мисалы биржада сиздин 20 центиңиз бар дейли, 20 цент мындай доллар менен. Тифкоин азыр мындай эле келет. Аз келет да. Ошондой. Мисалы доллар цент деп бөлүнөт атпайбы? Коиндар бөлүнгөн эмне деп айтылат? Бөлүнгөн бөлүгү не деп айтылат? Бул деле бирдемке деп айтылат эле, унутуп атам. Бул деле бөлүнүп кете берет. Кыйын сыяктуу. Анан ушул биржа ичинде тифкоинди биткоинге, эфиркоинга алмаштырылып атабы? Ооба. Ооба. Кошелектин ичинде алмаштыра албайсыз, биржанын ичинде алмаштыра бересиңер любой нерсеге. Кошелектин ичинде биткоин, эфиркоинга сатып албайсың. Жок. Ал жерден только наличка сатасың, же болбосо биржага алып кирип туруп, биткоинга же эфиркоинга же болбосо дагы башка нерсеге алмаштырып алсаң болот. Анан азыркы учурда дагы бир нерсени айтып коеюн. Орто Сайда 800 квадрат метрден турган магазин ачылды да. Ал жерде детский, взрослый, женский, буткийим, кийим, любой нерсе тапсаңыздар болот да. Ошол жерге барып бир 20 000 сомдук кийине турган болсоңор, 20 000 сом берип отуруштун кажети жок. Тифкоин менен эле канча штук тифкоин болот? Мисалы 50дөн эсептей турган болсо, 20 000 сом канча штук? Ошону эле өткөрүп туруп, кийин алып кете бересиң. Бу таксырларды канчадан аласыңар? Сүйлөшөт. Анан аэропорттон мисалы мен бир жака уча турган болсом, аэропорттон бир таанышым бар да. Инем мага билет керек болуп атат, арзаныраак билет таап берчи, мен сага тифкоин берем деп туруп, акча бербей тифкоин өткөрүп берип коюп туруп, билет алып самолетке кете берсем болот. Бул акырын эмне болуп атат? Кирип атат. Ошол жерде мошенниктер да бар да,
Мошенник бул жерде блокчейн жана 12 сөзүңүздү эч ким билбесе, эч ким эч качан албайт. Ошол саат 9:30 болуп кетиптир. Баарыңыздарга рахмат. Колдон келишинче аракет кылдык.